Assalamu alaikum kımbattуу dostор. Силерге Кудай тынчтык берсин. Силер мен жана дүйнө аттуу программаны угуп жатасыңар. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Силер мен жана дүйнө аттуу программаны угуп жатасыңар. Биздин толкунга жаңыдан көңүл бурган угуучуларыбызга салам айтабыз. 1 мүнөттөн кийин биз сиздерди руханий ой бөлүшүүгө, башкача айтканда адамдын өзүнүн даанышманынын алдындагы жоопкерчилиги жөнүндөгү маекке чакырабыз. Бул берүүдөн кийин сиздердин ой толгоо сөздөр барго деп ойлойбуз. Андыктан бизге кат жазыңыздар. Биз ар дайым сиздерден кат күтөбүз. Кудайдын акыркы 6 осуяты адамдын жакындары менен болгон мамилесин аныктайт. Көп адамдар жакындар деген кимдер деп сурашат. Жакындарыбыз бул биздин жаныбыздагы адамдар, үй бүлөдө, кошуналар, жумуштагы адамдар, биздин тууган уруктарыбыз, башкача айтканда биз катташкан, сүйлөшкөн адамдар. Ошентип 5-чи осуят балдарды ата-энесин урматтап, алардын айтканын угууга жана жардам берүүгө үйрөтөт. Бул осуяттын убакытта жана мезгилде чеги болушу мүмкүн эмес. Албетте, ата-энелер балдарын, ата-энесин жана улууларды урматтап, сыйлоого, тарбиялап үйрөтүшү керек экендиги баарыга маалым. Бул сапаттар балдар кичине кезинде эле үйрөтүлүшү керек. Баланын 3 жашка чыкканга чейинки мезгили анын мүнөзүнүн түзүлүшүндөгү орчундуу мезгил экендиги белгилүү. 6-чы осуят: киши өлтүрбө. Кандай жагдайда болсо да адам кайра бере албай турган нерсени өмүрдү алууга уруксат берилбейт. Киши өлтүрбө деген сөздүн терең мааниси бар. Күч колдонуп адамды өлтүрсө болот, бирок адамды сөз менен да өлтүрүүгө болот. Эгер адам туура эмес тамактанып, тамеки тартып, ичимдик ичип, өзүнүн организмине зыян келтирсе, ал ооруп, эртеле өлүп калышы мүмкүн. 7-чи осуят: ойноштукка барбагын. Бул осуят үй бүлө очогунун тазалыгын, кол тийбестигин коргоо дегенди түшүндүрөт. Жаштардын жана улгайып калган адамдардын моралынын жана оюнун тазалыгы ушул осуятка негизделген. Бүгүнкү күндө ойноштуктун айынан үй бүлөнүн бузулган учурларын көп эле жолуктурса болот. Ушунун айынан балдар азап чегишет жана бул коом үчүн коркунучтуу катастрофа болуп эсептелет. Эгер эркек аялга кызыгып караса, бул ойноштукка барабар деп Кудайдын сөзү белгилеп кетет. Бүгүнкү күндөгү аялдардын кээ бир кийимдери эркектердин айвандык сезимдерин козгойт. Бул дайыма күнөө кылууга түртөт. Өзүн ушундай кийим кийип көргөзгөн аялдар Кудайдын алдында бузулган аял катары күнөөкөр болушат. 8-чи осуят: уурулук кылууга тыюу салат. Ал уурулуктун бардык түрлөрүнө, тоноого жана жок кылууларга тыюу салат. Ал толук чындыкты талап кылат. Опозалап тартып алуу, адамдын билбестигинен пайдалануу, тиешелүү төлөмөрлөрдү кечиктирүүлөр да уурулуктун бир түрү болуп эсептелет. Эсептөөдөн алдап алуу же ар кандай кырсыктардан пайдаланып калуу дагы асмандагы китептерге уурулук катары жазылат. Ушул принциптер мезгил менен өзгөрүлүп турушу керек деп ким айта алат?
9 осуят. Калп айтууга тыюу салат. Калп бир эле мезгилде 3 кишиге зыян келтирет. Биринчиси угуп жаткан кишиге, экинчиси ким тууралуу айтып жатса ошол кишиге, үчүнчүсү калп айтып жаткан кишиге. Калпычынын кылган иштери анын Кудай баардыгын көрүп билип тургандыгына ишенбегендигин далилдеп турат жана ал Кудайга сыйынуудан качат. Шайтан биринчи калпычы болгон. Ким калпка кошулса, ал шайтандын жолдоочусу болуп саналат. Өзүнүн бузукулугун калп менен жапкысы келген адамдар жөнүндө Ыйса мынтип айткан: Силердин атаңар шайтан, жана силер атаңардын кумарларын аткарууну каалайсыңар. Ал башынан эле адам өлтүрүүчү болуучу жана чындыкта тура албады, анткени анын чындыгы жок. Ал жалганды айтканда өзүнүкүн айтып жатат, анткени ал жалганчы жана жалгандын атасы. Инжил Иоанндын китеби 8-бап 44-ыр. Ошондуктан ким калпка кайрылса, анын кайсы динге ишенгендигине карабай ал шайтандын баласы болуп эсептелет. Жөндүү калп деген түшүнүк жок. Ким Кудайга берилсе, чындыкты гана сүйлөө анын милдети. Кимдир бирөө күнөөлүү кишини актап калыш үчүн күнөөсүз адамга күнөө жабат. Ушундай кайгылуу окуялар кандай көп кездешет. Качан сот адилеттүүлүгү ушундай адамдардын колуна тийгенде, ага эбегейсиз зыян келтирилет. Жана ушул мыйзамдуу институттарга каргыш жабылат. Бул кайгылуу окуя жалаң эле мыйзам чыгаруучу системага тиешелүү эмес. Ойлоп көрөлүчү, канча ата-энелер балдарын калп айтууга үйрөтөөрүн. Кудай өзү калыс, жана биздин кылган иштерибиз эч качан анын көз жаздымында калбайт. Кудай кичинекей бир иште да чынчыл жана адилет болгон адамдардын тобун ар бир улуттан, муундан, тукумдан издейт. Кудай менен болгон түбөлүк жашоого өзүнүн ишеничтүүлүгүн жана коопсуздугун далилдеген мындай адамдар ар кандай динден жана кесиптен тандалып алынат. Ошондуктан биздин ар бир кылган ишибиз эң маанилүү. 10 осуят. Көрө албастык кылууга тыюу салат. Башка адамга таандык болгон нерсеге ээ болууну каалоо туура эмес. Бул адамды заңды бузууга жана Кудайдын эркине каршы болууга алып барат. Бул жалгыз гана адамдын аң сезиминде боло турган күнөө. Ошондуктан аны башкалардан жашырып коюу эң эле оңой, бирок бул сезимди Кудайдан жашыруу мүмкүн эмес. Кымбаттуу досум, биз өткөн берүүлөрүбүздө жана бүгүн Кудайдын 10 осуятын кыскача кайталап өттүк. Анын бирөөнүн да биз кемчилик көргөн жокпуз. Булар биздин жашообузда башкарып жүрө турган принциптер. Булардын үстүнөн карап, жек көрүүчүлүк, кан төгүүлөр, эл аралык арыздашуулар түздөн түз Кудайдын эркин бузуунун натыйжасы экендигин көрүүгө болот. Кымбаттуу досум, эгер Кудайдын осуяттарын сактоо оңой иш эмес деп ойлосоңор, анда силердики туура. Аларды аткаруу чындыгында эле кыйын, бирок ошол эле мезгилде аткарууга болот. Бир жолу бир ыйык жазууну жакшы билген адам Ыйсадан мынтип сурайт: осуяттардын баарынан кайсынысы биринчи орунду ээлейт? Ыйсага мынтип жооп берген: баардык осуяттардын биринчиси бул: Кудай биздин теңирибиз жападан жалгыз теңир экен. Кудайды сенин теңириңди бүт жүрөгүң менен, жана бүт жаның менен, жана бүт түшүнүгүң менен, жана бүт күчүң менен сүй. Мына биринчи осуят. Экинчиси ага окшош: сенин жакыныңды өзүңдү өзүң сүйгөндөй сүй. Булардан башка улуу осуят жок. Инжил Марктын китеби 12-бап 29-ырдан 31-ырына чейин. Ыйсанын ушул укмуштуудай акылман сөздөрүнүн биринчи бөлүгүндө да, экинчи бөлүгүндө да сүйүү деген сөз баса көрсөтүлгөн. Инжил бул 10 осуяттардын бирөөнү да алып таштоого мүмкүн эместигин белгилейт. Ким баардык заңды сактаса жана бир эле жеринен күнөө кылса, ал баардыгына күнөөлүү болот.
Инжил Жакыптын каты 2-бабы 10-ыры. Биз эскертип кеткендей, заңды сактоо оңой эмес. Ошондуктан заңды өз алдынча сактоого бир дагы адамдын жөндөмдүүлүгү жок. Кудайдын заңын аткаруу керек болгон күч бизде эмес, ал Кудайда. Кудай бизге керектүү нерсенин баарын берүүнү убада кылат. Бул жөнүндө ыйык жазууда жазылган. Бирок биз өзүбүздү Кудайдын эркине беришибиз керек. Мына ошондо гана адамдын жыргалчылыгын үчүн берген осуяттарын сактоо үчүн Кудай бизге күч жана акылмандык берет. Урматтуу угармандар, биз сиздерди ыйык китептерди изилдөө боюнча кызыктуу курстарга чакырабыз. Шилтемелер сыпаттамада бар. Же программанын аягында QR кодун сканерлеңиз. Маалымат үчүн телефондор +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Алла Таалам бул жолдо сиздерге батасын берсин.
биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.